мен ушу эки дүкөндөн весим почти 98 килограмм болуп кеткен. Ушул продукцияларды алып ичтим, чээнин уругу, анан зыгырдын уругу, анан өткө, боорго деп могу кашаларды ичтим. Өндүрүлгөн дандарды ичтим. Азыр ушул күндө 78 килограммында өзүм менин немем 78 норма экен да, азыр нормага түшүп турмун. Бирок ушул дандарды дайыма ичип келатам. Азыр өтүм дагы проблема боорумда дагы бар эле, жабай гепатоз. Ал дагы жок болду. Эми мен түшө элекмин, бирок оорубай атат да. Значит, оорубагандан кийин мага действие берди деп ойлойм да. Пайдасын берди деп. Эң жакшы экен алып. Ошондо чиен уругу менен эмнени бирге кабыл алдыңыз? Мен чиен уругу менен немени? Зыгырдын уругун кечинде бир кашыктан жасап коем. Суу өтө кайнак сууга эмес. Почти 30-40 градуска эле сууга салып, эртең менен ал роса чоңоюп калат, мондай шишипчи. Анан сонун шишип калганда эртең менен бир 2 кашык айран или сметана, кефирби, болбосо туздан деле кичине туз кошуп туруп эле ач карынга ичип алам. Ач карынга ичип, анан обедте ушу кичине малыраак тамак эле жеп койбосом, ато диета кылып мен вообще отурбадым да. Баягы тамагымды тыйбадым, жеп эле аттым, бирок ушулар менен мен вес таштадым да. Азыр нормам 2,78 килограмм. Азыр өзүм калыбымдамын да. Аябай жакшы тамак таштап. Жакшы результат алдым. Бирок ден соолук үчүн ичиш керек экен да. Булар бир эле арыктаганга эмес, ички организмге бүт бар жокко пайдасы жакшы экен да. Мен эмелерден окуп чыктым да, значит, буларда бир иш бар экен деп азыр үзбөй эле ичип келатам. Бул мага күнүмдүк эртең мененки тамак болуп калды да. Өзү негизи уулуңузга, балаңызга деп алып берип аткансыз да, йод, селен, магнийлерди. Мен йод, селен, магний ичип атканбыз. 1 жаш 2 айдан баштап эле ичебиз, ушул күнгө чейин ичип келебиз азыр. Андан кийин кыйла жакшы да. Балада жылышуулар жакшы. Кандай десем, бар жок эмелери кылган аракеттерим да алдыга жылыш бар да. Уйку нормага келди. Уйку норма. Уйку кадимкиде обедте уктаса 3 саат, 4 саат турбай уктайт. Анан мурда кичине капризинтетип ыйлап ушунча эле, азыр андай деле жок, өзү менен өзү ойноп, мага эме кылбай калды да, жарым ашпайчы. Мурда капризинтеткен деле жарым ашып, бура бастырбайт эле. Азыр да мындайча айтканда йод, селен, магнийде дагы көп эме бар экен да, бунда үзбөй иче беришибиз керек экен деп эме кылып калдым да. Узак мөөнөт ичип койгон жакшы. Кудай кааласа буну иче беребиз деп эме кылам да. Чоң рахмат улантып иче бериңиздер. Салмакты дагы нормага аябай жакшы келтирипсиз. Туура тамактанып отуруп эле. Ошол берген отзывга чоң рахмат, ден соолукта болуңуздар.